Бүгүнкү күндө уюлдук телефон жашообуздун бир бөлүгүнө айланып баратканын талашсыз. Бирок өзүнүн тынчтыгын ойлоп, гаджетти балдарына берип, кеңири колдонуусуна мүмкүнчүлүк берүү алардын ден соолугуна, жада калса психологиясына терс таасир тийгизерин адистер айтып келишет. Муну коомчулук канчалыктуу деңгээлде түшүнүүдө? Дал ушул суроонун негизинде сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Мен эми өзүмдүн балам эмес, эжемдин балдары бар. Канча саат караганын билбейм, бирок көбүнчө эле телефонсуз тура албай калган да. Телефонду алып койсо эмне кылат? Ыйлайт да. Балдарыбыз алаксып атат, окуудан артта калып атат. Ошол атайын буйруктар болуп, балдарга мэрия тарабынан бүт эме кнопочный телефонго өтсө жакшы болмок. Сабактардан артта калышы мүмкүн. Ошол интернеттеги оюндарга берилип кетип ар кандай жаман окуялар болуп атышат. Бекерлүү убактысын алып атат. Анан кийин мындай айтканда убакытты китепке эмес, ошо телефонго чаап коюп атат да. Анан кийин үйдө дагы бири-бири менен байланыш начарлап калып атат. Көп жылдык иш тажрыйбасына ээ психолог Батма Тогузакованын айтымында, баланын уюлдук телефонду көп колдонуусу анын нерв клеткаларына терс таасир тийгизип, наристенин сүйлөө жөндөмдүүлүгүнө жана кыймыл аракетинин өрчүшүнө тоскоолдук жаратат. Психикалык өнүгүүнүн кечеңдешине бул телефон 100% таасир этет. Анткени бала психологияда далилденген эне менен, жакындары менен эмоционалдык жактан жакын баарлашканда, учактап сүйлөшүп, мээрим төккөнүбүздө, жандуу баарлашуу болгондо баланын психикалык өнүгүүсү тездейт да, тез сүйлөйт, мээримдүү болот, боорукер болот. Аны менен кошо уюлдук телефондо түрдүү видеолорду көрүп чоңойгон баланын психологиясы көп нерсеге туруштук бере албай, жашоо образынын өзгөрүүсүнө алып келүүсү мүмкүн. Электромагниттик нурлар баланын организмине сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет. Бала чыңалган абалда болот дагы, анан ал бала сөз көтөрө албаган, агрессивдүү деген бирөөгө кол салууга аракеттенген, бирөөгө мындай жандуу баарлаша албаган, сүйлөшө албаган, түнт өз алдынча баягы психикалык өнүгүүсү артта калган балдардын катарына кирет. Баланы телефондон арылтуу үчүн психологдор аларга жаш өзгөчөлүгүнө карай ар кандай тапшырмаларды берип, алар менен биргеликте убакыт өткөрүүнү жана кызыгуусуна карай түрдүү иримдерге багыттоону сунушташат. Бизде психологияда балдар баскычтарга бөлүнөт. Мисалы, жаңы төрөлгөн бала, анан эрте балалык курак, анан мектеп жашына чейинки балдар, анан мектеп жашындагы балдар, анан өспүрүм курак, анан жогорку класстар деп бөлүнөт да. Ушул балдардын курак жашына ылайык алаксытуу нерселер өтө көп бизде. Мисалы, жаңы жөрмөлөгөн балдарыбыз деле азыр телефонду кармап атпайбы? Буларга атайын натуралдык оюнчуктарды берүү, сүрөттүү китептерди көргөзүү, эне менен жакындашуу, кучакташуу, эмоционалдык жакындашуу болуш керек. Ал эми өспүрүм курактарды, мектеп жашындагы балдарды болушунча китепке тартуу, спорттук ийримдерге берүү, кружокторго берүү. Өлкөбүздүн келечеги болгон балдар ар тараптуу дени сак болуп чоңоюусу үчүн аларга туура кам көрүп, түрдүү терс көрүнүштөрдөн алыс болуусуна көмөк көрсөтүү керек экендигин адистер эскертишет. Акмарал Маликова, Самат Сайдаматулуу, Арутан көрсөтүүсү.